Assalamu alaikum. Ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары. Макей бүгүн Жалал Абад областы Мокен Бүргөндү жергесинен ушул сиздер көрүп турган көрктүү, сындуу чекир линиядан сатууга чыгып тургандар. Азыр биз эсинен маалымат алганча сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай бир тектүү, жакшы, өтө жакшы аттын балдарынан издегендер болсо видеону бөлүшө кетебиз тугандар. Баягы Карабулактагы чекир линиядан экен тугандар. Анда эмесе аке, маалыматын өзүңүз жакшылап айтып өтсөңүз жакшы болот аке. Bunun malumatı şu. Makul Kalvan'ın Kaşkat'ın balası. 490'ın balası. Kulunun da terminal esnek algan eken özüzde. Kulunun da kışımayan kolda turgan deyt, жазda bir jaş bolgonu жылкыга апарып koyu verip, şo moydan жылкыda жүрүптүр. Былтыр жай менен тайтылак менен жүрүптүр, үйрөтүлбөптүр. Үйрөткөн убакыт болбоду дейт. Быйыл жазга 3 жаш чыгып атат. Үйрөтүлө элек, минилген эмес, а? Вообще минилген. Ака, муну ошо жылкыда жүрүп үйүр басып калыптыр деп атасыз, муну баягы асылып тугандар апарып кой бериш керек экен да, 2-3 жыл тек коюшат го ака. Только бунун уругун алам деп. Кулун алам дегендер, а? Азыр бу сиздин айтышыңыз боюнча бу гарантия үйрөйт да ака менимче. Үйрөйт булар. Булардын уругу ушу бышсынан жарайт. Үйргө деле, а? Буну ошо кечегине эчтеке айтып атпайбы? Жылкыга жакындатпай коюптур адамдычы. Бул бер жактан толуп чыгат экен атты. Ака, бул ошондо сиздин айтышыңыз боюнча кулунунда келип жазга чейин колдо каралгандагы жайлоого кеткен. Ошол боюнча эми кармалды да, быйыл кармалды. Кой берген, ошол мойдон талаада. 2 жыл жүрүп коюптур да ошондо. Бир тоголок жем жейлек бул. Азоттагы жейлек ушу кыш менен жылкыдан чыгып, кече бир 10 күн болду кармалганы. Жылкыга үйрүп алып жакындатпай кыйнаптыр анан. Ака, эгер кимдир бирөө кызыгып калса, ошого 490 баласына точно далил коюп бересиз, а? Кудай кааласа, иншалла. Эшек күмөн жок, а? Жок. Алла сактасын андай нерседен. Окей. Аттын баласы, кудай буйруса. Окей, тугандар. Токтап так, ушу бир айыпы, ушу талаада жүрүп, жамбашын ушуну жалпайтып алды. Мен аркасында тартып коем ака, кыймылдап турган эмес. Адамга аны эч нерсе болбойт да. Чемирсек жалпайып калат да. Андай аттар улакка жүгүрүп атат бизде. Ооба. Ал эч нерсе болбойт. Ака, муну ошого менимче ошо аксылык тугандар апарып туруп, үйрөтүп кыйналып отурбай эле кулунун алыш керек го дейм да. Муну как раз ушу бою дагы түшөт экен да, 50ке чейин окшойт бою дагы ака. Ооба, 50ке чейин пака. Анан бирок ака, чекирлерди жаңасы 2 асыйдан чоңоюп кетет дешет да. Булар ошо кунамышсына бурбуя берет, жаңасы 2 асыйып өткөнүнөн сына чыгып кетти. Ооба. Буну ошо жакшы эле ошо жылга кой берип 3-4 жыл кулуну алып туруп ака. Колмо-кол кылып кулуну алып бериш керек да, муну үйүрдөн үйрүгө өткөзүп элечи. Өзү дагы яман чакчаңдаган ат экен го. Үйрүнү гарантия, булар үйрөйт булар жүдө. Ооба. Булар ошо бизден бир 2 жөө бышсынан коюлду да. Кадыр эсе кулун түшүп бышсынан. Айгыр болуп калды ошо аттар. Окей, тугандар. Колдон келишинче тарттык, маалыматын алдык. Эгер бизде албай калган маалыматтар болсо, эсине дагы чалып байланышып, содалашып алсаңар болот. Кудай кааласа 490-дын баласы өтө зор аттын баласы. Мунун кулундарына жетпегендери канча элек, а? Эми ака, мунун баасын канча коебуз эми ака? Баасы жөн эле 140 000 кеми бар, сүйлөшөбүз. 140 000 кеми бар. Ооба. Ака, анан мындай жетелеп сугарганга жош элеби? Окей, тугандар. Эми калган тарбия эми ошим тарбия көрбөгөн экен, нөл экен да мындай айтканда. Кандай кылып тарбиялап алыш эми алган адамдын өзүнөн ака, а? Буну азыр кой бериш керек бир. Сиздин оюңуз боюнча? Ооба, ончакты байкалап коюш, айгыр коюш керек, айгырды. Гарантия үйрөйт. Анан күздө арыктаганда кармап алып, анан кичине мени үйрөтүп. Оңой эле буну үйрөтүп коюш. Болду, базарыңызды берсин ака. Басын канча коебуз? 140 000 кеми бар. 140 000 сом кеми бар тугандар. Колдон келишинче маалыматын алып. 490 баласы экенди. Толук далил бар. 100%, а? Эгесин эле турбайбы. Ооба.
Окей, видеоны жыйнактай беребиз анда aka. Aha. Окей, туугандар, колдон келишинче маалыматын алдык. Эгер ат жаккан болсо, ээсине дагы чалып, байланышып, содалашып ала бересиңер. Ана ушу менимче ушу аксылыктарга бериш керек го дейм да муну aka караштырып. Айгылды кармак айтыргандарга Ооба. жана келет да бу. Зор кулмдарды берет өзү ям aka. Аксынын жылкысына кошуп берсе. Кышы менен кыштан чыгат калады. Ооба. Бою да аз 50ке чейин экен да. Как раз ушундай аттарды коет да, аксылык туугандарчы. Теги күчтүү будай бөлүнсө. Aka, маалымат жеткиликтүү болдубу? Айттыкпы тегиз эле, Эгер биз албай алган маалыматтар болсо, кызыктуу маалыматтар болсо, сизге чала берет aka, өзүңүз калганын түшүндүрүп айтып дагы. Окей, жакшы экен муну көкүрөктөрү, аттын келелери, алды зор экен. Кааласа алган адам кийбейт мынданчы. Алып эле айгыр кое бериш керек да муну. Болду, базарыңыз берсин aka, эгер биз себеп болуп калып, кимдир бирөөнүн колуна өтүп кала турган болсо, барган жерине берекелүү жакшылыктардан болуп барсын.